Барган сайын ашказан ооруларынын саны көбөйдү. Негизги себеби болсо тамак ашка жакшы көңүл бурбай жатканыбызда. Ал эми дарыгерлердин айтуусунда азыркы медицинада бул оорунун толугу менен айыктыруу мүмкүнчүлүктөрү да кеңири. Бирок өтүшүп кетсе, жыйынтыгы жаман болот дегенде коркунуч жок эмес. Ошол себептен бул оорунун келип чыгуусу, белгилери жана алдын алуу жолдору кененирээк көрсөтүүнүн жүрүшүндө. Саламатсыздарбы? Азыркы бабырекибиздин жаш балдар негизги причинасы тамекиден. Тамеки бул как раз ушул язбага ошол никотин деп коет, ошол чыгат, ошондон пайда болот. Ашказандын оорусу биринчи эле тамак аш менен байланышкан нерсе болот. Колдон алып, базардан алып, даяр тамак сатып жебегиле деп айтышыбыз керек. Негизги тартип боюнча адам баласы сөзсүз 3 маал тамактануусу зарыл. Эртең менен эч качан ачка болбош керек. Аны менен катар эле кургак тамак жебеш керек. Же сөзсүз суюктук менен жеген жакшы. Ошону менен катар эле ашказаны ооруган адам муздак эмес, жылуу жеген оң. Анан да сүрсүгөн эт, күчтүү тамактарды эмес, кайнатма, жеңил тамак ашка көңүл бурган жакшы. Ашказандын оорусу азыр ушунчалык көп. Бизге бореки улуттук хирургия борборуна неотложный хирургия деп коюп атпайбызбы? Бизге көпчүлүгү ошол язба ооруп жүрүп, язба болуп ооруп жүргөн кишилер. Осложнение болуп келгенде келет да. Ошол жарасы же тешилип келет, же ошол жерден кровотечение болот, же ошол жүрүп отуруп, анан бүтөлүп баягы тамак өтпөй стеноз деп коебуз, ошол убакта келет да. Анан эми бул азыр эми бул оору менен көбүнчө жаш балдар, жаш адамдар көп ооруп атат да. Кээде адамдар зарна болгон учурда өздөрү билип ар кандай дарыларды ичишет. Алар ооруну убактылуу токтотушу ыктымал, бирок дарылабайт. Бул барып жарага айланышы ыктымал. Андай учурда ашказандагы кычкылдыкты көбөйткөн газдалган сууларды, тактап айтканда Кока-кола сыяктуу суусундуктарды ичпеш керек. Мунун көпчүлүгү байланыштуу баягы турмушка тамак ашка көпчүлүгү байланышкан. Анан азыркы бабырекибиздин жаш балдар негизги причинасы тамекиден. Тамеки бул как раз ушул язбага ошол никотин деп коет, ошол чыгат, ошондон пайда болот. Азыр жарбай жатып кичинекейинен эле балдар деле, кыздар деле тамеки тартып кирбейт. Анын маанисин кээбиз түшүнбөйт. Мына мен 86-га чыктым, бир тамеки дегенди кармап көргөн эмесмин. Анан ошол язбасы жүрүп отуруп кокусу кан тамырын жеп жиберсе, кан кузуп келет да. Бул да опасный. Тешилген дагы тиги кан кузганда. Ошондо срочно бияка алып келет. 5-6 сааттын ичинде операция жасалбаса өлүп калганга мүмкүн. Көчөдө сатылган самса, пирожки сыяктуу тамактарды жеген соң артынан муздак суу ичпеш керек. Мындай учурда май ичээ карындарга тоңуп калат да, иштин оорусуна алып келет. Мына көрүп турасыңар, бул ашказан. Ашказан менен 12 келишек мындай бияка башталат. Экөөнүн ортосунда сфинктер болот. Бул ушу белгилүү жерде бияк ашказан деп саналып калат, бияк 12 келишек деп саналат. Бул органдар болсо эми тамак аш сиңиргенге, тамак аш эметкенге эметилген, жаратылган органдар. Андан кийин мындайча статистика болуп айтып келгенде, ашказан жарат оорусу 12 келишек жара оорусуна караганда ашказандыкы 4 эсе асыраак болот. Ашказандын оорусу, жарат оорусу 40 жаштан ашканда башталат. Жана айтып кеткендей 4 эсе 12 келишегине караганда 4 эсе азыраак жолуштурат да. Ашказан оорулары өтө кеңири таралган дарттардын бири. Анын негизги түрүнө өнөкөт гастрит, ашказандын жана 12 иличегенин жарасы, жана рак оорусу кирет. Бул ооруларды чогуу жалпылап кароо талапка ылайык. Ашказандын оорусу биринчи эле тамак аш менен байланышкан нерсе болот. Экинчи нерв системасы менен байланышкан нерсе болот. Азыркы турмушта өзүңөр көрөсүңөр, эртең мененден баштап кечке чейин ошо биздин жарандар 3 маал бир жакшы тамак жеби. Эртең менен ерте базарга кетсе, кечке чейин кезерип жүрөт, кечинде келип бир курсагын тойгузат. Анан бир күндүн ичинде бир топ жолу жанагы азыркы айтканда нервти коротуп, стресс алат. Булардын бардыгы ошо ооруларга таасир берет да. Анан дагы бир медицинанын тили менен айтканда, бу бүтүндөй дарыланып аткан нерсебиздин бардыгы ашказан аркылуу өтөт. Ашказан ошолорду даярдап,
керектүү стадияга жеткирип, анан кийин башка жагына өткөрүп берет да. Ашказан оорусуна олуттуу маселе жасалбаса, бул ракка айланып кетиши толук ыктымал. Ошондуктан дарыгердин кеңеши менен дарыларды сунуш кылынат. Жара 12 кишиге караганда ашказан жарасы эме болот. Коркунучтуураак болот. Анткени эгерде адам ошо ашказан жарасы менен жүрө берсе, дарыланбай, изилдөө өтпөй, доктурга кайрылбай жүрө берсе, убакыт өткөн сайын ал жара жаман ооруга алып келип калышы мүмкүн, рак пайда болуп калышы мүмкүн. Это бул оору деген ашказан жарасы эмне ошоки коркунучу ошо да. Эгерде 12 келечекте жайгашкан болсо жара, ал жаман ооруга, мында рак оорусуна ашказанга караганда көп болбойт. Практически 0,1%. Бул анткени бул 12 келечек ашказанга караганда 12 келечекке эмелер өт куюлат, уйку бездин соктору куюлат. Ошон үчүн буякта жара көп эмеге айланып кетпейт, жаман ооруга айланып кетпейт. Именно ашказанда жайгашкан жара ушу дарыланбай жүрө берсе, эмеге алып келиши мүмкүн да, жаман ооруга алып келиши мүмкүн. Ушул тапта дарынын түрү көп болгону менен башка оорулар менен катар эле ашказан оорусу көбөйүп баратат. Тамак аш деле жетиштүү деп ойлойбуз. Бирок бүгүнкү күндө биз ичкен жеген тамак аштын сапаты жакшы эмес. Мынау чет элдеги келгендер, Ысык-Көлгө салып келгендер, байкагалачы немистерди. Сухарик салып алып жүрүшөт. Жана баклажка суу куюп алып, таза суу, легенда деген суу, шоронун суусун куюп алып жүрүшөт. Алар куурума тамак жебейт. Алар как раз ашказанга таасир этет. Кууруган, базарда саткан дайыр тамак ашты кичине алысыраак айланып жүрүш керек ал жерден. Эмне үчүн дегенде, сатуучу өзүнүн кызыкчылыгына качырат. Ал аябай баягы майды улам кууруй билет, көп май коюп алып кууруй берет ал деген кийинки таасир эткен жагын билбейт да алар. Алар сатып акчаны көп тапсам дейт. Биз болсок, ар ким сатып алуучулар өзүнүн ден соолугун ойлош керек. Адам баласы дени сак, күч кубаттуу болушу үчүн алар тамак аш аркылуу 600 минералдык заттарды алып туруу керек. Азыркы шартта күнүгө минералдык заттар организмде азайып олтуруп, түрдүү ооруларга алып келүүдө. Мен силерге түшүнүктүү болуш үчүн бир мисал айтып берейин. Азыр өзүңөр билесиңер, Кыргызстанда туберкулез деген, учук оорусу деген аябай кулачын жайды. Бизге баш ийбей. Ошол учук оорусун дарылаганда бир эле мезгилде 4 же 6 дары берет, таблеткаларды берет. Кыргызча айтканда бир коч таблетка берет да. Ошонун баарын биз ашказанга куябыз. Ашказан ошонун бардыгын 5 айлап, 6 айлап ашкалала ошол. Ашказан деген темир эмес да. Дагы биздин ашказанга рахмат айтыш керек, ошолордун баарына чыдап атканына. Ошого байланыштуу. Биз ошо дарыларды берип атканда кандай формада беришибиз керек? Ошо ашказанга, боорго, бөйрөккө күч келбей тургандай формага жеткирип туруп беришибиз керек да. Ашказан шишиги менен ооруган адамдын алы кетет, бат чарчайт, ишке болгон жөндөмдүүлүгү жоголот. Ошону менен катар эле тамак болгон табити начарлап, ичи катыйт, же тескерисинче ичи өтүшү да мүмкүн. Ашказандын рак оорусунун көбөйүшү сапасыз таза эмес тамак ичкенден, ачка жүрүүдөн, өз убагында саламаттыгын текшертип турбагандыктан келип чыгат. Ашказан рагынын көчөшүнө өнөкөт гастрит оорусу, ашказан жарасы жана аз кандуулук рактын өсүшүнө жол түзөт. Бизде азыр күн түн деп эле, кары дебей, жаш деп эле мээси айланып атпайбы? Жыл сайын переворот тиги болгон тамак жок, ызычуу. Анын тамак аш деле баягы көп деле кишилер жыргап кеткен жери жок. Кыйналган кишилер көп. Ошон үчүн көпчүлүгү ушул тамактан да. Тамакты бир убактысында ичпесе, же качественно ичпесе, анан жанкы арак деген бале, ушул арактын составы да ушунчалык жаман. Вот ошолор менен нервный система арак, тамеки тарткан ушундан көпчүлүгү пайда болот да. Анан мен таң калдым Германияда. Бул оору менен оорубайт дейт. Значит, жакта нервы да порядка, и тамак аштагы барлыгы жайында болгон.
Ашказан ырагынын пайда болуу себептери медицинада толугу менен так изилденип чыга элек, бирок пайда болуунун бир нече жолдору аныкталган. Шишик деген соо жерде пайда болбойт. Шишик деген ошол көп жылдан бери ооруп, ошол бир жанагы айтып койгондой ашказанга ала турган болсо гастрит болуп жүрүп, ошол да жедеп кыйналып бүткөндө ошо воспаление болуп жүргөн жерге пайда болот да. Кандай эле шишик болбосун, соо жерде шишик болбойт. Ошо көп жылдардан бери ооруп, жакшы болбой, аяк албай жүргөн кишилер ошонун эмесинен кесепетинен шишиктер пайда болот да. Гастрит жүрүп отуруп эле язвага барат. Гастрит эми бул язванын негизги причинасы. Бул тамак ашты ашкылчы желудкадан иштеп чыгат соляный кислота деп коет. Ошол соляный кислота болбосо тамак аш болбойт да. Ошол көбөйүп кетсе, повышенный кислотность дейт. Эми мында ашказан нормасы бар да, желудочный сок. Ошондон ашып кетсе, ошол причина дейт. Анан эми терапевттер гастрит язванын башталышы болсо, азыр эми көп эле дары чыгарып атат. Деле укмушта жанкы телевизия күнүгө берип атпайбы, язва болгон киши дарын ичсе деп. Эми муну деле баягы ооруган кишилердин өзүлөрүн ошол аккуратно лечить этсе, айтканын угуп, баягы тамак ашты байкап ичсе, баягы аякча, мында жардам болот, мүмкүн айыгып кетет. Ашказан шишик оорусу зыяндуу жана зыянсыз болуп экиге бөлүнөт. Зыяндуу шишик оорусу ага кылдаттык мамилени талап кылат. Ал эми зыянсыз шишик оорусу адамдын тынчын албайт. Ошентип көпкө чейин жүрө бериш да мүмкүн. Иштин көлөмү да өзгөрүшү мүмкүн. Эгер шишик чоң болсо, анда ашказандын жогору жагы оорутушу ыктымал. Окумуштуулардын бир нече изилдөөлөрүнүн жыйынтыгында аз кандуулук жана гастрит оорусу ашказан шишигине алып келери анык болгон. Рак менен жабыркаган оорулардын 1,10% аз кандуулук жана 10% гастрит ашказан жарасы менен жабыр тартышат. Рактын пайда болушуна гастрит оорусунун деңгээлине жараша болот. Гастритте ашказан ширесине азайышы менен микробтор көбөйө баштайт да, бара-бара ракка алып келери белгилүү болгон. Белгилери мындай болот. Тамак ичкенден кийин ооруп калышы мүмкүн. Ачка жүргөндө ооруп калышы мүмкүн. Көбүнчө эми оорган кекиртет, арыктайт киши, ичкен тамагы сиңбей калат. Оозго ачуу жана желудочный сок келиши мүмкүн. Рефлюкс деп коет да. Гастроэзофагиальный рефлюкс деп коет. Ооруларда кээ бир кишилер айтып калат, оозума ачуу келип калды, зарына болуп атам деп. Кээ бирлер доктурга кайрылбастан үйдөн сода ичип баштайт. Баягы жолдошторунан сурайт, моям ооруп атат десе, алар мындай өзүлөрүнүн бир мурунку өзү ичип жүргөн, өзү кандай эме кеңештерин бере беришет. Ошон үчүн ар бир адамдын оорусу, ашказандын ооругу же аяк ооругу баарыдан китепте жазылгандай өтпөйт, классический болбойт. Ар бир адамдын оорусу башкача өтөт. Жыл сайын улуттук хирургия борборуна бул оорудан жапа чегип дарылангандардын саны арбын. Алардын басымдуулары оорусун өткөрүп алгандар. 4 жылдан ашык көрдүм. Бирок чыдап жүрөм. Дарылардан коркуп калгам. Ашказан өзү деле принимать этпей калдылар. Азыр баягы элдин көпчүлүгү эле билимдүү болду го. Но бирок илгерки эле привычка бар, тоготпостук. Өтүп кетет, эчтеке болбойт деп анан эң жаман жерибиз ким эмне айтса шону аткара беребиз. Гастрити болобу, язвасы болобу, ушулардын бардыгы өзү кокус менде бир жаманчылык болуп калбасын деген ойду таштабаш керек да. Ошон үчүн бир жылда бир мөөнөтүн өткөрбөй өздөрүн текшерип турганы, доктурлар менен байланышып турганы оңго деп ойлойм да. Онкологиялык оорулардын саны Кыргызстанда жыл сайын өсүүдө. Акыркы 20 жылдагы жумуссуздук, социалдык тармагыбыздын оорчулугу да жарандардын ден соолугуна өз таасирин тийгизүүдө. Аны менен катар эле экологиялык тазалыктын жоктугу, тамак аштын сапасыздыгы да буга себеп болууда деп дарыгерлер кулак кагышууда. Эмне болгон учурда да өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүшүбүз керек. Көрөр күнүбүз, ичер суубуз али алдыда. Ал эми көрсөтүүбүз ушуну менен өз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшөлү, саламатта болуңуздар.